Мына дуалдан бул жерге чейин 4 метр, 8 метр документи бар деп айтты, сатылган экен. Мен жооп берген жокмун, уруксат берген жокмун. Мен керек болсо мына иштет десем, кайра бузуп таштады эмеден. Сиз курулушка уруксат берип атасыз да? Курулушка сиздин колуңузсуз курулуш болбойт да бул жерде. Мына жер азыр мыйзамсыз өзү негизи, бул жерде турушу мыйзамсыз, бирок муну мыйзамдаштырып берип коюшкан. Мындай алганда сойкунун никесин кыйып беришкен. Бирок айлөкмөткө акча эсептей бересиз да? Жок болсо дагы эсептей бересиз. Элдин акысы дейм, бул кандай болуп калат эми? Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Ыдырыс Исаков, мен бүгүн кайрадан Ноокаттамын. Ноокат дагы бул Кара Суу, Өзгөн, Араван райондорунан айырмасы жок, абдан калк жыш жайгашкан. Анан эң негизгиси бул дагы ошол Ош Баткен трассасынын боюнда жайгашкан район. Бүтүндөй район, бүтүндөй калктуу пункттардын бардыгы ушул Ош Баткен жолун бойлоп, ошол жолдун эки бетинде отурукташкан. Эми муну караңыздар. Бүгүн жөнөкөй күн. Бүгүн ушул күнү азыр мына биринчи серин машинадай көрүнүп атат, бирок бул мындай болбойт адатта. Наркы жакта базар бар, базардын жаны дайыма автотыгын. Аны кантип чечүүнүн жолу бар, мен билбейм, бирок ушул жол тыгынын башка нерселерди чечиш үчүн бийлик бар. Ал бийлик азыр каякта экенин мен издеп таппай атам. Ал бийлик жоктой. Мисалы мындан караңыздар. Бир эле нерсе. Мен азыр жолду кое туруп, мына стадион жөнүндө айтып берейин. Бул жерде Ноокат районунун көзгө басар жалгыз стадиону ушул. Бул Борбордук стадиону. Ноокат районунун. Баягы бул жерден чыккан депутаттар жана Зулпукаров чыгабы, ким Төрөбай Зулпукаров, жана Алтынбек Сулайманов чыгабы, ошолор келип аш беришет, той беришет, мына жерде футбол ойнотушат мына стадиондо. Алар ушул үгүт иштери менен же башка болуп калышат, ушуга окшогон үгүт иштери дагы ушул жерде болот. Эл жолугуша турган чоң мындай бир аянты ушул жер. Бетке кармай турган жалгыз Ноокат районунун эң жалгыз аянты ушул. Мына ушул аянтта бир иш-чара өткөрүлгөндө, мына Ош Баткен жолу кан буугандай эле токтойт десе болот. Мына жерде машина өтө албай калат. Ушул жерден наркы жактан бир болгону 1 километр жолду бир 2 саатта өтөсүн. 2 саатсыз өтө албай каласыз. Эмне үчүн? Себеби мына жактагы стадион бар. Стадиондун баардык айлана тегерегиндеги жерлердин баары сатылган. Стадионго парковка кылганга деп жер каралган эмес. Мына биздин бийлик өзү ойлонуш керек эле. Биз баягы коомдук транспорту жакшы өнүккөн өлкө эмеспиз. Биз автотранспорттардын жеке автомобилдердин өлкөсүбүз. Биз Америкадан дээрлик айырмабыз жок. Америкада дагы кудум ушундай. Адамдар жеке автомашинасы менен жүрүшөт. Бирок аларда ушуга жараша жанагы парковкаларды, жолдорду кенен кылып салышкан и аны эске алышкан, парковка маселесин эске алышкан. А бизде кандай болуп атат? Бизде социалдык объект бар. Аны сатып кемирип келе атабыз. Андан сырткары ага стоянка боло турган жерлерди дагы кошуп сатып бергенбиз. Мына жерде мына заправка турат. Заправканы мына караңыздар. Мына бул өзү мына заправка. Заправканын астында мына линия өтүп атат. Леп деп коет. Мына линия электропередач дейт мына. Мынаны зым өтүп атат. Бу жерден ток өтөт. Ток өткөндө мынанын үстүнөн зым тийип турат. Мынаны көрүп атасыңар. Тийип турган нерсе бирдеме болуп ушул жерден бир нерсе чыгып кете турган болсо, от чыга турган болсо, бүтүндө мына жактан бир шамал айдай турган болсо, Ноокаттын жарымын жарып чыгып кетет. Жок, биз ушул жерге заправка курганга уруксатты бергенбиз азыр. Бул өзү мына стадиондун жаны бул. Мына мен келсем азыр жаап коюшту. Assalomu alaykum. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Болбойт. Неге болбойт тартканга? Неге? Не үчүн мына лептин астында турат ошол мына линиянын астында? Ким жооп берет? Ким бар? Биз рабочий, биз шептер. Ооба, бир кагаз-пагаздары барбы? Шептерди чакырасыңарбы ошол? Шебиңер болсо шебиңер, ким болсо деле. Айткылачы, бул бир Ыдырыс деген жаман бала келип тартып атат. Бул мыйзамсыз курулган деп атат. Ушуга жооп берип койчу деп сураңыздарчы. Ким уруксат берген, кантип уруксат берген? Бул силер сыйкырчысыңарбы? Ушу уруксатсыз жерге деле уруксатты алып ала турган кандай күчүңөр, кандай кудуретиңер бар? Билбейм. Биз рабочий, биз билбейбиз. Шептер билет. Шептериңизди чакырган да? Шептер Ошто да. Ошто? Ошто ким деген мен өзүм таба алайын. Билбейм, через мен билбейм ким экенин.
Siz kimге иштегениңизди аттарын да билбейсиңерби? Ой, азаматтар, макул. Кыскасы ушундай. Азыр мен ушу жерди кенен кылып айтып беремин. Эми мунун караңыздар. Бул жер өзү негизи бул жолдо эле жайгашкан эмес. Бул стадиондун ичинде жайгашкан десек болот. Мына стадион. Мына ошол Ноокат райондук Борбордук стадиону. Бирок бул Борбордук стадиондо Борбордук стадион деген жазуу дагы жок мына. Так, эми буга кириңиз. Мына киргенден кийин мына оң тарабыңызды карасаңыз, оң тарабыңыз дуал. Бул оң тарап дуал. Бул качан пайда болгон? Бул ушул заправканын офиси деп койсок болот. Мына жагы дагы мынантип ийрейтип ушинтип берилген. Анан бул жагын караңыздар. Бул жагы дагы ошентип берилип кеткен. Мына жагы ушул тикенек басып жатат. Мына тикенектерди дагы көрсөңүздөр болот. Стадионду ушул үгүттө бир колдонобуз биз. Анан жанагы шайлоолордо анча-мынча концертте анча-мынча бир жанагы депутаттар топ бергенде ушул жерде топ болот, ушул жерде гана ошондо гана колдонулат. Башка учурда бул колдонулбайт дээрдик. Мына караңыздар эми, мына тикенекти караң. Бул тикенекти чаап койгон дагы киши жок. Бул жерди сугарып койгон дагы киши жок. Бул жерди мындай бир баланска алып, же бир мындай караган дагы киши жок да. Демек бул жерди буларга ноокаттыктарга бул керек эмес дей. Эми мына жагын караңыздар. Бул жер өзү социалдык объект деп эсептелет да. Социалдык объектилер сатылбасын деген бизде жакшынакай эле мыйзамдар бар эле. Ал мыйзамдар менен эсептешкен дагы, ал мыйзамдарды эске алып караган дагы киши жоктой азыр. Илгери ушинтип кыйма-чийме кылып Союздун маалында бул жерлер курулуш ойду келди салынган эмес да өзү негизи. Мына караңыздар. Бул жагы ушул стадиондун ушул тепкичи экен. Бул жерде адамдар отурат, кандай десем. Бул ушул бийиктик, адамдар отура турган жер. Мына тепкич болуп ушинтип курулган. Бул курулгандан кийин мына жагын караңыздар. Бул жагына эмне үчүндүр стадиондун территориясына мына кирип кеткендей болуп турат. Бул кайсы имарат экенин азыр ичине кирип аныктайбыз. Анан мына жагы, мына жогорудан тарткым көрүнөт экен ошондо. Мына ушул тепкичтин үстүнөн карасаңыз, мына жерде заправканын жанагы эмеси бар экен. Хранение деп коебу, жанагы бензиндерди кое турган баягы бензин кампасы ушул жерде жайгашыптыр. Мына дагы ушу стадиондун ичине кирип алгандай болуп турат. Буга Ноокат шаарынын бийлиги кантип жол берген? Ушундай кылса боло береби бизге? Мындай эми жанагы кыргызчылык дейбиз, кыргызчылыктын дагы чеги болуш керек деп ойлойм да. Наркы бетин дагы көргөзөйүн. Наркы бети дагы куду ушундай. Мына бул жагын караңыздар эми. Бул жагы дагы кадимки мына кадимки тепкич, кадимки мына көрөрмандар отуруп ушул жерден топту көрө турган, тамаша кыла турган жер. Мунун оң жагын караңыздар эми. Мына жерге мындай бийик бетон куюлган дагы, бул жери дагы бир коммерциялык максатта сатылып кеткен. Мына эч нерсе көрүнбөйт, эч нерсе билинбейт, бул жагы жок. Бул жерди сатылып кеткен деп эле айтсак болот. Социалдык объектилер сатылбасын деген мыйзам Ноокатта иштебейт. Аны мына мен ар бир мына далили менен көрсөтүп берейин. Бул мынандайынан чыгып, ага алымсынбай дагы чыгып, мынантип. Бул жака ушинтип чыгып, жанагы эмени стадионду бастырып эле келатат экен. Бул дагы макул дейли эми. Десең, мына жерге дагы бир нерсе курулуп, бул жер дагы сатылып кетиптир. Мындай алганда стадионду сатып атышат булар. Четинен кесип, баягы торту кескендей кылып кесип сатып атышат. Мына. Мына азыр сыртынан бул жагынан карасаңыз жөнөкөй эми бир таштанды бир вагондой турат. Бул вагон эмес бул. Ичине кирсеңиз жапжакшынакай дүкөн болуп чыгат. Азыр ал жагынан көрсөтөбүз. Мына жагын караңыз. Мына жердеги мына кирпичтерди, мына кыштарды кадимкидей бузуп, мына кирпичтерди бузуп, алып ыргытып, мына жагын
алып мындай жок бул кереги жок деп эле мынтип сүрүп эле ичкерге бастырып эле кирип келгени көрүнүп турат мына жерден. Мына жерге атайын топурак тогуп, мына жерди наркы жолдун деңгээлине чейин алып келип, мынтип топурак менен тегиздегени дагы көрүнүп турат. Мындай алганда биз стадионду сатып атабыз азыр. Ноокат районунун акими, Ноокат шаарынын мэри, бул жердеги айыл өкмөттөр, бул жердеги мен депутат болсом кыйратат элем деген жанагы айылдык кеңеш, шаардык кеңеш дегендердин депутаттары каякты карап отурганы мага табышмак. Но бул жер мисалы, бул жер Ноокат району кимдин району? Бул Ноокат району азыр премьер-министр Улукбек Мариповдун району. Ошол премьер-министр болуп турган Улукбек Мариповдун ата энеси ушу жерде жашайт. Өзү дагы ушу жерде чоңойгон. Бул бардык нерсени билет мындай алганда. Райондо кандай абал экенин билет. Жок дегенде өзүнүн районун мындай эптей алса жакшы эле да ушу кишилер. Азыр сиз ушу жерден окшойсуз, а? Ооба. Мына жерлер качан сатылган? Качандан бери ушундай? Бул жердин качан сатылганын билбейм, бирок документи бар деп айтты бунун ээси. Мына дуалдан бул жерге чейин 4 метр, 8 метр документи бар деп айтты, сатылган экен. Бул жерде сатылып кеткен базы. Дуалдын ичи. Дуалдын ичи. Ичиден мына контейнер турган жер, мына ошо столбага чейин нарга 4 метр. Ал сатылган. Мына ар бир контейнерлер 5 миңден. Айына ошол жерден баштап 25 миң, 30 миң аренда төгүшүп иштешет булар. Кимге төгөт аны? Ошо менчик бир адамга төгөт бул жерде. Үйлөрүм ошо жерде. Анан азыр мына жерде тротуар бар, тротуарды жок кылып КамАЗдарды коюшуп алган. Ошол жерден аренда акчаларды алышат ошо адамдар. Кимдер ошолор билсек болобу? Бир Хасан деген бир бала келет. О мен сүйлөшкөнмүн мен. Ошол жерлерди мага өз колу менен көрсөтүп берген. Мынанын ичине, анан сырттан ошол көрсөтүп берген. Акча аренда алып аткан жерден дагы мен көз менен көрүп байкынаккам, доолашып келип арендасын. Ушундай. Азыр мына жерде балдар бар, иштетип аткан балдар. Ошолор деле сурасак айтып берет. Канча акча берип атканын, кайсы жерден кай жерге чейин. Мындан карасаңыздар, мына жерде мурда Союздун маалында муну чала-пула курулуш кылып эч качан Союз чала курулушту эч качан вот кылып колдонууга өткөрүп алган эмес. Демек, Союздун маалында мунулар бекерден коюлган эмес. Бул жерге кадимкидей жанагы тосмолору коюлган болчу. Ал тосмолорду алып ыргытып беришиптир, же алып темирге сатып беришкен да, жок мына. Мына бардыгын караңыздар, биринде да жок. Бардыгынын уже четинен алынган. Азыр эми мына эптеп кирпичтерди бирден урдаса, жок кылса, анан мына кирпич дуал жоголуп кетет. Дуал жоголгондон кийин анан секин мынтип баягынтип секин жылып, мына жака чейин кире берсе болот турган болуп калат экен. Ошого жол ачылат экен. Өзү негизи биз мындай балдардын келечеги, балдардын өзүбүздүн келечек, биздин маданият деген нерсеге мындай кайдыгер эле окшойбуз. Мына чоң жол. Бул Ош Баткен жолу бул. Ош Баткен жолунун жанындагы ошол тротуар. Наркы жагында мына беде сатылып атат, бул жагында көмүр сатылат окшойт. Ооба, бул тротуардын орду, мына мен бараткан жер азыр тротуар мындай. Мына контейнерлер бүт сатылып кеткен орду мына столбага чейин сатылган. Бир адам менчик катар колдонуп, арендасын алат. Дуалды мына ушул жерге чейин. Аренда акчасын алып турат. Бир адам аренда акчасын алып турат ушул жерге чейин. Ушундай. Хасанбай деген назы издеп тапканга аракет кылабыз. Мына. Биз азыр мына тротуарда кетип атабыз эми мындай алганда. Мунаны келип сүрөсүн. Себеби бул тротуарда турат. Так. Бул жер жанагы машина оңдой турган жер окшойт. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Бул дүкөн кимдики? Өзүңүздүкү, а? Сиз стадиондун ичине кирип алгандай болуп турасыз да. Ким уруксат берген берге сизге? Биз АТРЖден алганбыз. АТРЖден, а? АТРЖ ким? Налоговыйда турат. Налоговыйда отурат, а? Налоговыйда иштеген АТРЖ, а? Бул арендага алып иштетесизби же сатып алгансызбы? Арендага Арендада. Канча төлөйсүз аренда? 6000 сом. 6000 сом. Рахмат чоң. Мынакей. Налоговыйда иштеген АТРЖ алып тур. Өзү негизи чындыгында эле жөнөкөй адам мындай жерлерди ала албайт өзү. Бир жерде иштешиң керек, мындай связдарың, байланыштарың болуш керек, таасириң болуш керек. Вот ошондо анан кийин ким менен сүйлөшүштү билишиң керек.
Ошондо гана сен ушундай баягы социалдык объектпи боло берет деп туруп ала аласың. Садикпи кой садикти деп туруп садик жок кылып кое аласың. Мектептин жери эле жок мектеп тура берсин деп ала аласың. Качан колуңда бийлигиң болгондо. Азыр мынау дагы ушул Атыр деген эженики дейт. Ал салык кызматында иштейт экен. Салам алейкум. Бул жер мойка экен, а? Кимдики бул? Кожоюн ким экен? Кеттиби? Мына макул, кош кетсе кетиптир. Мен азыр мына жерди толук жоопкерчилик менен эле айтайын, бул жер стадиондун жери. Мага ошондой көрүнүп атат. Эгерде жок, бул стадиондук эмес, Ыдырыс сен адашып атасың дей турган болсо, архитектура келсин, аким келсин, айыл өкмөтү келсин, мэри келсин дагы мага бул стадион эмес деп далилдеп берсин. Илгерки сүрөттөрүн алып келип берсин. Бул жерге кантип документ жасаганын, качан документ жасаганын көрсөтүп берсин. Мен жеке менчикке каршы эмесмин, жеке ишкердүүлүккө дагы каршы эмесмин. Ушул жерде социалдык объектини, элдин нанын уурдабай эле наркы жерде үй турат. Ошол мынанын артында үй турат. Ошол үйдү байке үйүңүздү сатыңыз, бизнеске жакшы жер экен. Мен ушул жерге мойка кылат элем деп алып туруп, сатып алып мойка кылып иштете берсе, эч ким анын мышыгын быш демек эмес. Ким ал шеп? Налоговыйда иштейт? Ким аты? Bilmiyorum abi. Аял кишиби, эркек кишиби? Аял киши? Баягы Атыр деген кишиби, эжеби? Дұрыс аш. Ошол а. Мына караңыздар. Мына жагы стадион мына. Жана мен көрсөткөн стадион ушул жерде. А бул жагын дараткана кылып коюптур. Мына жери мындай алганда жанагы эменин чыгындылары ушул жерге төгүлөт экен. Бул жерди негизи эле бул жерди мына экотехинспекция деген ноокаттыкы каякты карап отурат. Мына жерде жанагы санэпидемстанция дегендер каякты карап отурат. Макул, жерди сатып үйрүпсүңөр, макул. Жок дегенде мунун тазараак иштетилишин көзөмөлдөй алып атасыңарбы? Мен жарылып кетейин дейсиң да ушул. Эме мынаны караңыздар. Мына кирпич кимдики десеңиз, азыр мындай кирпич мына тегеректе жок. Мындай кирпич жанагы мына жердин тосмосунда гана бар эле. Мына стадиондун тосмосунун кирпичи мындай силикат деп коебу ушул кирпичти, эмне дейт? Мына бизде ак кыш деп коет, ак кыш экен. Ак кыш азыр мунун короосунда турат азыр. Бул кантип мунун короосуна кирип кетет? Бул мамлекеттик мүлк эмеспи? Бул элдин наны эмес беле? Бул элдин мүлкү эмес беле? Жок, бул азыр мунун короосунда турат экен. Мына укук коргоо, бизде милиция деген бар эле го. Бизде прокуратура деген, бизде СМБ деген, бизде экотехинспекция дегендер бар эле го. Кана ошолор? Мына кирпич, стадиондун кирпичи мына жерге кантип кирип кетти? Кантип бирөөнүн короосунда жыйылып турат? Деп сураган бирөө жарым барбы бул жерде? Же баарын сатып жүргөнбүзбү? Же бизди жалаң баягы акча жиндилери башкарып калганбы? Түшүнбөйм да менчи. Азыр мага келсин дагы бул кирпичти жок, мен үйүндөн алып келгенмин, сатып алып келгем. Бул мына стадиондун кирпичи эмес деп далилдеп берсинчи азыр. Мына булар уурдаса, уурлугун дагы жашырбайт да. Жок, бул деп мындай коюп коюшкан. Мынаны мен азыр 100% өзүм жоопкерчилик менен айтам. Бул кирпичтер бардыгы стадиондун кирпичи, стадиондун тосмосу. Стадиондун тосмосун алышкан, кирпичин бузуп алып мына жерге жыйып коюшкан. А жерине монтип кирип бастырып отуруп алышкан. Мына Улукбек Мариповдун кичинекей эмес, чоң эле Кыргызстан деген мамлекеттин премьер-министринин айылы бул. Премьер-министринин району, ошол туулуп өскөн жердеги абал ушул азыр. Айтып аткан заправкага кайрадан баралы. Заправканын артында жерлер бул жанагы бала бакчанын жерлери деп аткансыз, туурабы? Ооба, бала бакчанын жерлери. Азыр ошону кантип далилдейбиз биз? Азыр баары далилдейбиз да. Аты жөнүңүз ким эле, мен сурап атам. Меники Нурбек, Дуанаев Нурбек. Нурбек, фамилияңыз? Дуанаев. Дуанаев Нурбек, а? Сиз мага бир нече видеолорду, фотолорду салгансыз. Ошол жерде мына жакта бала бакчанын орду сатылып атат дегенсиз, туурабы? Мына зымды жакшылап тарт муну. Азыр эгерде бирөө ушинтип үй салса, үйүн бузуп атышат. Сен туура эмес кургансың деп. Мына. Эгерде ушул жерден эртең бир өрт чыгып,
мына жақтан бирөө жарым өлө турган болсо, же бирөө жарымдын үйү күйө турган болсо, архитектура жооп береби ушуга? Архитектура өзүнүн үйүн сатып, алып келип беркинин баласын төлөп береби? Бир өлгөн адамдын өмүрүн төлөп береби? Экотехник инспекция төлөп береби? Ушул жерден ары бери өтүп жүргөн аким төлөп береби? Бул жерде мэр төлөп береби ошону? Мэр жоопкерчиликти алабы ошол бир өлүмгө, бир кырсыкка? Бир кырсыктын кесепетине ким жоопкерчиликти алат мынау боюнча? Жерди го макул сатып беришти. Азыр сиз айтып аткан бала бакча ушул. Бул качан сатылган экен? Бул жер чоң эле базар болуп калган окшойт, а? Былтыры здание бар эле бул жердечи. Былтыры здание бар эле. Assalamu alaikum. Азыр эми карасаңыз чоң базарга айланды да бул жерлер. Бизге бала бакча керек эмес экен. Бала бакчаны эмне кылабыз биз? Бизге базар керек. Бизге базар керек. Пул керек. Пул керек. Баарыбыз пул жиндиси болуп калганбыз. Мына туугандар, мына жер бала бакчанын жери экен. Бул жигит айтып атат, мына Нурбек Донаев деген бала айтып атат. Бул жер канчадан сатылган билесизби? Биздин угушубуз боюнча ар бир сотиге $15.000 сатылды ушул жерлер. 15.000. Ким сатты? Алган адам сатты да бул. Алган ким экен? Бул жер Паланчака сатып атат, пистанчака сатылып атат деп мындай жерде дароо эле белгилүү болот өзү. Жо, аты жөнүн билбейм го. Бирок $15.000, мыналар $15.000 алышты. Ар бир сотигине мына балар. 15.000. Мыналар да ошентип сатылды. Бул жер мына жерде чоң, 2 этаждуу чоң сайдик бар эле. Бул жер 500.000 сайдик 500.000 сатылды. Сайдик. Эми ошонун фундаменти өзү 500.000 бүтпөйт. Көрдүңүздөрбү? 500.000 бүтпөйт. Эми onu тегиздеп таштап сразу былтыркы маалда ушундай тегиздеп сразу али сайдик жоктой кылды дагы базарга айлантып алышты бу жерде. Сайдык качанга чейин иштеген? Сайдик эми көп жылдан бери иштебей турган бул жердечи. Көп жылдан бери иштебей турган, баягы сайд бузулган мезгилде бул сайдикти үлүш катары кылып бөлүшүп алган экен. Эч качан сайдик үлүш болуп бөлүнбөсө керек деп ойлойм мен. Социалдык объектилер менчиктештирүүгө жатпайт деп баягы Акаевдин 95-жылдагы эмеси бар эле, буйругу бар. Ага чейин сатылып кетсе мен билбейм. Бирок ошондо дагы кайтарылсын деген дагы жери болсо керек. Кайтарылсын деген жер бар. Ошол кайтарылсын деген жерге баягы булар кайтып кетпесин деп мамлекетке. Былтыркы шу күндөрү бузуп базарга айлантышты. Бул жер кимге административдик эмеси каяка карайт? Айыл өкмөткө карайбы? Бул Гүлүстан айыл өкмөтүнө карайт. Мен Гүлүстан айыл өкмөтүгө барганымда бул жерде айтты, бул жерге биз деди бардык деди, ушундай бузулуп атат, бир карабайсыңарбы деп айтсам, бул жерге заманбап сайдик салып беребиз деп бузушуп атат деп жооп берген мага. Токтоңуз, бул мында баягы пистолет көтөрүп жүргөн жанагы Гапуровтар башкарган айыл өкмөтпү ошондо? О Гапуровтарды жакшы тааныбайт экенмин го, бирок Гүлүстан айыл өкмөтү карайт ушул жер. Азыр эгер неме болсо, ошо Гүлүстан айыл өкмөтүнүн баягысына барабыз. Жакшы болот эле жардам берсеңиз. Мынакей туугандар, мына көрүп атасыңар, биз бала бакчаларды жоюп базар кылып атабыз. Биз заводдорду жоюп базар кылып атабыз. Биз стоянканы жоюп базар кылып атабыз. Биз парковканы дагы сатып базар кылып атабыз. Бул кадимки эле бир эң чоң деген мындай аты чыккан эле эмелерде ушундай болуп атат, райондордо. Бул жер Исановдун Исанов чыккан, Кулатов чыккан. Бул жерден мына азыркы премьер-министр ушу жерден, кыскасы мындай бир эстүү баштуу эле адамдар чыккан жердеги абал ушундай азыр. Так. Мынаны жакшылап тарт мынаны. Эмнеге? Кайра кайтара албайт. Президенттин күчү жетпейт деген сөздөр болгон бул жерде. Мен элтерден алып келип тарттыргам, элтер чыгарбады бирок. Мына биз ЛТРге дагы кыйла акча берип атабыз. Анан ЛТР ушинтип элдин үнүн чыгарбаса, аны багып отуруштун эмне кереги бар? Мен ошон үчүн айтам. Маданият министрлигин жоюш керек. Аны менен кошуп, анын балансындагы баягы элдин үнүн айтпаган телевидениелердин бардыгын жоюш керек. Менчикке өткөрүп беришибиз керек. Вот ошол таза болот. Ошол мындай агыраак болот, чыныраак болот. Мына жана айткандай, бул Ош Баткен жолу. Дээрлик Тажикстанга, ушул Тажикстанга кете турган жол, ушул жол. Анан мына ушул жолдо мына көрүп атасыңар, сүйлөтө койбойт, машина тынбай өтүп турат. Бул жөн күндөр. Базар күндөрү мына жерде тротуарда базар болот. Жайнаган базар болот. Бул жерде жүрүп болбойт.
Түнкүсүн бул жерде машиналар абдан катуу өтөт. Мына жактан наркы жакка мектепке өтүшөт, бала бакчага өтүшөт. Кыскасы, айыл мындай өтө жиш жайгашкан, мына Ноокат шаары. Анан бул жерде өлүм көп болот. Балдардын өлүмү, кырсыктар, ушулар абдан көп болот. Ошон үчүн мен азыр сунуш кылат элем. Балким эске алышар, балким эске алышпайт. Бирок мына ушул Ош Баткен жолу курулуп баштаганда мына ушул Ноокатта азыр Кызылкаяга жетип калды наркы жагы, берки жагы Ноокатка кирип калган. Ушул жерден ушул Ош Баткен жолу курулуп баштаган учурда мына жерден жанагы 2-3 подземканы куруп койсо, ага көп деле каражат кетпесе керек. Ушул жол курулуп атканда ошонун проектисине ушул кирген болуш керек балким. Кирбеген болсо киргизип коюш керек, кичине бир өзгөртүү киргизиш керек деп ойлойм. Мына ушул жерлерден 1-2-3 подземканы кылып кое турган болсок, андан эч ким зыян тартпайт. Ушул жерден эл коопсузураак болот, машина дагы коопсуз жүрөт, бул жерден эл дагы коопсузураак өтмөк. Ошону азыр мына жердеги акимдери, мэрлери, негизи эле ушул транспорт министрлиги бул нерсени сөзсүз эске алыш керек деп ойлойм. Азыр ушунун көйгөйүнөн, ушул эл көп жүргөндүн көйгөйүнөн. Азыр өлүм каерде көп? Өлүм өзгөндө көп. Өлүм ушул Ноокатта көп. Өлүм Кызылкыяда көп. Себеби бир да жерде подземка жок. Ош Бишкек жолу салынып аткан учурда дагы эч жерде ушундай каралган эмес. Азыр эми мындан нары бир кичине акылыбызга киришибиз керек да. Мындан кичине бир тажрыйба алышыбыз керек. Бул жаман экен, демек башкачараак кылышыбыз керек экен деген бир өзгөрүү болуш керек деп ойлойм. Мына жерге ушул Ноокат шаарынын ичинен чыгып кеткенге чейин жок эле дегенде 2 подземка курулуш керек. Хорошо. Так, азыр мына Ноокаттан Кызылкаяга карап чыгып кетип аткан жагындабыз. Биз батыш тарапка карап жүрүп атабыз. Бул жагы мына жолдун эки бети чөп базар болуп калган. Дарбыз базар болот, Шагыл базар болот бул жер. Анан көмүр базар болот, цемент базар болот. Кыскасы дайыма ушинтип өзгөрүп жүрөт. Ассаламу алейкум. Чөп канчадан болуп атат? Çok bilmem aga Пресс. Биде канчадан болуп атат? 400 эмителеби? Оо. Анан бул жерге мына жерге силерди ким коюп атат мына жерге? Өзүңөр келдиңер, эч ким кой деген жок. Мына бул жер чоң, мына Баткен менен Ошту байланыштырган трасса ушул жер. Эч ким бизди кой деген жок дейт мына карагыла. Жол өзү тар. Ушул тар жолго ушинтип коюп алышыптыр. Түшүрүң. Кандайсыз? Чекерек койсо болбойбу? Өзү бул жерге эмнеге койдуруп атат сиздерге? Машинаны уруп кеткидей болду. Мына. Кыскасы ушундай бул жагы. Ноокат ГАИси деген бар, Ноокат райондук милициясы деген бар. Ноокат райондук архитектурасы деген бар. Ноокат райондук экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясы деген бар. Кала берсе Ноокат шаардык мэриясы деген бар. Айыл өкмөт дегендер бар. Мына жерлер айыл өкмөткө караштуу жерлер окшойт. Гүлүстан айыл өкмөтүнө. Азыр Гүлүстан айыл өкмөтүнө дагы барабыз. Дворец культуры. Бул жер дагы маданият сарайы экен. Гүлүстан айылдык маданият сарайы. Бул жердин азыркы абалы ушул. Муну дагы мына биз жаман деп аткан эмелер оңдоп беришкенби? Эмне кылып беришкен? Гүлүстан айыл өкмөтүнүн коомдук алдын алуу борбору Save Work АК дейт. Эл аралык толеранттуулук үчүн фонду жана жоопкерчиликтүү айыл өкмөтүнүн өнөктөштүгүндө Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтүнүн каржылык колдоосу астында курулуп жабдыкталды дейт. Мына жанагы биз жаман деп аткан батыш келип мынантип биздин маданият сарайыбызды, ушул Гүлүстан маданият сарайын оңдоп берген окшойт. Мына сыртына эшик койгон окшойт. Мындай эшикти биз койбосок керек эле, ошолор коюшкан да эми. Так. Башка адис дейт. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаменти Ош, Жалал Абад, Баткен облустары боюнча аймактык
аймак аралык башкармалыгынын Ноокат району боюнча пробация кызматы. Башка адис дейт Ерматов, Нурфазил дейт. Кыскасы жок экен. Гүлстан айыл өкмөтүнүн аскердик каттоо столунун адиси Абдужалилов дейт. Кыскасы бул жер офис болуп кетиптир. Маданият сарайынын эч нерсеси жок. Бул жагы пахта, тряпка, бул жагы кампа экен. Саат 2 болду. Булардын бири дагы жумуш ордунда жок. Наркы жагы аксакалдар соту болуптур. Аялдар кеңеши, жаштар комитети бардыгы мына жакта экен. Бул жагыны мынтип пластик, булар бар окшойт бирөө жарым. Бул жакта да эч ким жок. Бул жакты култап коюшуптур. Бул жагы жаңы стулдар коюлуптур. Ошол жанагы Американын каржылык колдоосу менен деген эмеси ушул окшойт. Жаңы стулдарды коюп бериптир, отургучтарды. Колонкаларды алып бериптир. Өкмөтүнүн эсеп башчысы дейт. Assalamu alaikum, kechiresiz. Айыл өкмөтү издеп келди эле жок экен. Менин аты жөнүм Идриса. Обедке түшөт чыгып кетсе керекмиш. Обед саат канчада бүтөт өзү? Saat обед мадата birde бүтөт, 1:30. Бирде 1:30. 1:30 бүтөт. 12:30 1:30. Саат 2 болду. Азыр айыл өкмөтү мындай алганда обед маалында жок. Обедтен кийин азыр жарым саат убакыт жок болду. Азыр келген болсо саат 2-де келсе, жарым саат убактысы жок болот, туурабы? Жарым саат элдин акысы менен акысын жеп койду деген сөз. Демек, сиз ошого акча эсептейсизби, эсептебейсизби? Айлык эсептейсизби, эсептебейсизби? Айыл өкмөт энди постоянно ушерде отурбайт. Акимия чакырып Жок, азыр ким жумушчуларына азыр чыгып кетет. макул айыл өкмөт каяка кетти десем эч ким билбей атпайбы? Айыл өкмөт мисалы мына эл менен жолукканы кетти, жыйынга кетти деген нерсени эч ким көрбөй атпайбы? Орун басары жокко? Жок деген. Орун басары отпускеде. Макул. Азыр мен сизди сурап кыйнабайын, бул жерде сизге тиешеси жок маселелер бар экен. Макул, рахмат. Бирок айыл өкмөткө акча эсептей бересиз да? Жок болсо дагы эсептей бересиз. Элдин акысы дейм бул кандай болуп калат эми? İştebese dagы элдин акысын алып эсептеп туруп берип кое бересиз айыл өкмөткө, чөнтөгү. Кантип эсептебей коесуз? Азыр мисалы жарым саат келген жоксуң деп кемите аласызбы? Өзү мындай калыстыкты мындай бардыгыбыз эме кылабы? Айыл өкмөт энди постоянно башка жумушчулар менен жүрөт да. Hozir suv problema, suvga ko'proq chiqib ketadi. O'sha suvga Жер сатып жүргөн жокпу иши кылып? Yo'q, yer sotib yurgan yo'q. Рахмат. Айыл өкмөтү жок экен деп кирип көрөлүчү баарыбир. Бул жак жабык. Бул жак жабык. Бул жак жабык. Бул жак жабык. Айыл өкмөтүнүн башчысы дейт. Бул туалет окшойт. Булар дагы туалет окшойт, бул дагы жабык. Айылдык кеңештин төрагасы дагы жок. Эч ким жок. Саат 2 азыр. Бүгүн иш күнү. Мына келиңиздер. Гүлстан айыл өкмөтүнүн мына өрт жана электроэнергиянын коопсуздугуна жооптуу Мурзаев дейт. Мурзаев дегендин кылганы ушул. Мынаны бир мындай жакшына кылып койсо болсо керек эле ушул жерде. Мына жердеги ачык зымдарды карагыла. Мына терезе, ушул терезе коюлгандан бери жуул элек. Мына жер, мына көргүлө, батташып ошо бойдон жатат. Ноокатта Гүлстан айыл өкмөтү жер саткандан башка иш жок окшойт. Башка бир алектенер иши жок окшойт. Мына өзү жок. Жок дегенде айыл өкмөттүн өзүн бир эптеп жакшынап кое алган эмес. Мына жерде жуулган эмес, бир дагы жок. Жуулган эмес. Арчылык коюлган эмес жок дегенде. Бул жерге эл келет. Жакшы адам келет, жаман адам келет. Дешпейт да.
мындан караңыздар. Айыл өкмөткө ушул жанагы пандемиядан кийин ушинтип эме кылып коюшкан окшойт. Мына. Суу бар, жакшы экен. Жакшы экен. Самын жок. Жооптуу катчыга киреличи. Салам алейкум. Жооптуу катчы бар бекен. Саламатсызбы? Айыл өкмөттө иштеген жалгыз эле сиз окшойсуз, а? İşleriniz oldu. Саламат, жакшылап. Сизби? Аты жөнүңүз кандай эле? Менин аты жөнүм Ыдырыс. Tanıyım. Ahmetcan Taşdemir. Таштемиров Акматжан, а? Акматжан мырза, азыр айыл өкмөтүңүз жок экен. Айылдык кеңештин төрагасы жок экен. Айыл өкмөттүн орун басары жок экен. Саат 2 болду. Мен билбейм, саат 2 болду, эч ким жок. Ошон үчүн демек сиз жооп беришиңиз керек болот окшойт. Мына жерде мен ноокаттан Ошко карап эме Кызылкаяга карап чыгып кетип аткан жерде чөп базар турат. Çok pazar o. Ал жерлер сиздерге караштуубу? O. Чөп базарды сиздер уюштурдуңуздарбы? Çok çok. Анан Biz uyuşturulan жоқ yok. албайсыздар? Бұл жаңа акимдин демилгеси менен ол Россия колхозунда 10 гектарды неме бар да. Базарга ажыратылган атайын жер бар. Ооба. Ошол азыр учурда бир буудай эгилген экен. Ошол буудай урулганга чейин убактылуу турат да бул жерде. Макул. Түшүндүк. А эмечи мынау стадион кимге караштуу? Силерге Стадион караштуу? айыл өкмөткө караштуу. Стадионду канча жери сатылган? Одан кабарым жок экен мен. Ручкаңыз, мына калем бар экен. Муну жүрөп эле каласызбы? Мынага жазайын. Кечиресиз, а? Мына жерде стадион турат мына. Эми мына жери мындай болуп кирип кетиптир, мындай болуп. Бул жерди ким саткан? Заправка болуп турат мына жер. Заправка болуп. Ким саткан муну? Кабарым жок мен. Хорошо. А мына жеринде дагы мындай болуп туруп дагы сатылып кетиптир. Бул жер мойка болуп турат. Бул жерди ким саткан? Мен 2019 жылдан бери катчы болуп иштейм да. Бул сиз айткан зданиялар буга чейин Макул, хорошо. Иштери жүрөт. Бул жер сатылып кеткенби, сатылып кеткен эмеспи? бул учурда менчик окшойт. Менчик. Заправкалар. Макул, менчик. А бул жер өзү стадиондун жери болгонбу же стадион жери болгон эмеспи? Эми стадиондон сыртта турат го, мен точно Макул, немем жок экен. Хорошо, макул. А мына жерде дагы бир комок турат. Бул жер жанагы бир запчасттарды оңдой турган автоэлектрик окшойт. Бул жерчи? Автоэлектрик стадиондун Хорошо. үстүндө. Анан мына жерде мындай болуп эме турат. Стадиондун жанагы тосмосу турат, дуалы турат. Дуалдын кирпичтери мунун ичинде жыйылып турат. Силер стадиондун эмесин ошого коюп бергенсиңерби, алып иштете бер деп кирпичтерини, стадиондун кирпичин. Жок. Анан эмнеге мунун короосунда турат бул жердеги кирпичтер? Кичиктер эми кулап турса керек да. Кулап түшсө анан бирөөнүн Ограждение короосунда туруш керек. Аны ким кулатат? Аны оңдоп койсо болбойбударбы? Болот. Анан мындан караңыздар. Мына жерде кирпичтердин арасында темир тосмолор бар экен. Олар каякта азыр урдалып кетиптир? Темир тосмолор Жок. Макул. жок. Мына жерде столба турат. А мына жерде арык турат. Бул жагы жол, мына Ош баткен жолу, мына жол деп коелу. Мына жер жол. Мына жер жол. Жолдун мына жеринде арык турат. Мына жеринде столба турат. Столба менен мына стадиондун дуалынын ортосундагы жер саткансыңарбы, саткан эмессиңер? Сатылган эмес бул эми. Анан эмнеге контейнерлер турат айрда? Контейнерлер убактылуу эми айла жок да, жер жок булган. Ошол азыр силер- чөп, ошол силер- сиз айтып аткан көмүрлөр бардыгы жылат ошол жерге. Макул. Убактылуу эле элдин немесине жакшыртуу максатында эле коюлуп турат да. Алынып- Жакшы шарт алынат алар. Толугу менен алынат. Мына жердеги стадион эме качан алынат? Мына жер мен азыр туура эмес тартыппын. Мына жерде столбалар тура турган болсо, мына жерде столбалар тура турган болсо, мына заправка мына жака чыгып турат мынантип. Ошондо мына жерден зым өтүп атат эмен заправканын крышасынан. Тийип турат крышасына. Өрт чыгып кеткен болсо, жоопкерчиликти ким алат ошого? Бирөөнүн үйү өрттөнгөн болсо, заправка төлөп береби? Бирөөнүн баласы өлүп калса, заправка төлөп береби ошонун баласын? Же силер төлөп бересиңерби, уруксат берген? Аны ким уруксат берген, менин кабарым жок экен да. Жок, ошону макул, уруксат берип коюптур. Ошол жерде ал дебей отурган силер жооп бересиңерби? Бул эми азыр менчик болуп кеткенден кийин бир нерсе тийиш кыйын экен да. Макул, менчикке сөз жок. Бирок, менчик эч качан коомдук жерге болбош керек да. Мүмкүн эмес, ооба. Өрт коопсуздугу боло турган жерге мүмкүн эмес. Жолду тосконго мүмкүн эмес. Тротуарды тосконго мүмкүн эмес. Демек бул бардыгын тосуп атат. Ошону кой дебей отурганыңар үчүн жооп бергенге даярсыңарбы?
Эми мыйзам чегинде тийиштүү адистер жооп берет. Кана ошол мыйзам ошол. Ким жооп берет? Тийиштүү адис ким? Эми ошол убагында мыйзам бузулган экен да. Жок, макул мыйзам бузулуптур. Азыр. Мунун жанында садик бар эле. Садик былтыр сатылыптыр. Мына жерде садиктин ордуна. Бул эмне үчүн сатылган? Садиктен негизинде менин билишим боюнча бул дыйкан чарбанын балансында болгон. Дыйкан чарба өз алдынча чогулуш куруп сатып берген. Айыл өкмөттүн балансында эмес бул. Дыйкан чарбалардын эсебинде болуп, дыйкан чарба өзүнчө чогулуш кылып элдерге сатып берген. Бул менчиктештирүүдө дыйкан чарбага менчиктешкен. Дыйкан чарбанын балансында болгон да бул. Мен түшүнүп атам. Бирок мындай да. Баштап ал бардык нерсе колхоздордун, совхоздордун балансында болгон. Же болбосо кайсы бир мекеменин балансында болгон. Мисалы табак заводдун балансында болгон. Же болбосо ДСУнун балансында болгон, же шахта стройдун балансында болгон, туурабы? Ошол сыяктуу эле бир мекеменин балансында болгон. Бирок Акаев, ушу Жаман Акаев кетээрде дагы бир жакшы иш кылып кеткен экен. 95-жылы ал мыйзам чыгарган экен. То есть буйрук чыгарган экен. Социалдык объектилер менчиктештирүүгө жатпайт. Эгерде менчиктештирилип кетсе, кайтарылууга жатат деп. Анда мына неге ошол менчиктештирилип кетти, эмне үчүн ал кайтарылбай атат? Тескерисинче эмне үчүн сатып бердик азыр? Азыр эми бул детсад боюнча менин билишим боюнча сотто иштери жүрөт. Сотто иштери жүргөн менен аерде курулушту, сот иштери болуп атат, курулушту токтоттур деп мына жерге кулпулап койсо болобу, печаттап койсо болобу? Эмне үчүн андай болбой атат дагы курулуш иштери болуп атат анда? Суроолорго мен жооп бере албайт экенмин. Макул, рахмат. Мындай кылалы, айыл өкмөттөн жаратылуу маалымат ала алган жокпуз. Жерди сатса айыл өкмөт сатты, жерди берсе айыл өкмөт берди. Бирок азыр ал жок экен. Мен ким экенин дагы билбейм анын. Азыр эми бирок айыл өкмөттүн үстүнөн дагы көзөмөлдөгөн органдар бар. Айыл өкмөт көрүнгөн жерде эле сата бере албайт. Көрүнгөн жерде эле бере бере албайт. Демек, бардык документация иштери архитектурада жана госрегистрде катталат. Ошол архитектурага анан госрегистрге барып көрөлү азыр. Жүрүңүздөр. 2-ден 6 мүнөт өтүптүр. Мына райондук архитектурага келдик, Ноокат райондук архитектурасы экен. Бул жагы дагы архитектура дейт, бул жагы дагы архитектура дейт. Кимисине киребиз билбейм. Кире береличи. Жак жабык. Жак жабык. Бул жак жабык. Кирүүгө мүмкүн эмес дейт. Булар кирип туруп эле жабылышыптыр. Жетекчисине чыгышыбыз керек эле. Азыр адамдар киришкен бирокчу. Кандай, жакшысызбы? Жетекчиңиздер керек эле. Тараталган чыкты эле. Иш убактысында. Иш убактысында тарата албайбы. Макул. Намаз окуйбу? Ажы барып келген киши. Иш убактысында окуйт. Иш убактысында элдин акысын жеп коюп, намаз окуп отурса боло береби экен? Намаз окуп отура бербейт, эми намаз окуйт да. Кайсы жерде? Ушу жерде, жетекчиси ушу жерде отурат. Макул, анда күтөбүз анда. Ичинде экен айтып. Тараталган чыкканда дагы эшигин жаап чыгабы, Азыр архитектуранын орун басары бул отпускада экен. Эс алууда экен, өргүүдө экен. Бирок эшиги ачык экен. Жетекчиси азыр иштеп атат экен, бирок мунун эшиги жабык экен. Саат 2-ден азыр 5-6. Тууру жеткизсеңиз, ошол жерде эле тараталган чыгып кетти. Тараталган чыгып кетиптир, бирок эшиги жабык экен. Отпускадагы кишинин эшиги ачык экен. Туалетке эмеге чыгат койко, сонда. Макул. Салам алейкум. Архитектуранын башчысы сиз окшойсуз. Кызыңыз сизде деп коргоп атат. Тараталган эле чыкты деп. Не деген? Ешкімге информация бербей ешкім Жашырынып иштегиле дегенби? Жерлерди жашырынып сата бергиле дегенби? Менде азыр болгон жөнөкөй, пустой кагаз бериң да, макул. Мен сиздин гана жоопкерчилигиңиз жөнүндө айтып атам, мен ал бир мамлекеттик стратегиялык бир маанилүү нерсе жөнүндө сурайын деген оюм жок. Ооба. Мына жерде стадион турат, билесиз. Райондук стадион дейм. Бул жердин мына жери мынандай болуп
азыр мойка болуп турат. Бул жерди жеке менчикке сатылганбы? Дыйкан чарбалар саткан. Дыйкан чарбалар стадиондун чекесин кертип сатып берсе боло берет. Дыйкан чарбанын балансасын өткөргөн экен, дыйкан чарбалар сатып берген да. Макул. Муну андан сырткары. Мына жерде мына Ош Баткен жолу турат. А бул жеринде арыгы турат. А бул жеринде столбалар турат. Мындай дейли. Столбанын менен эменин ортосуна убактылуу контейнерлер турат окшойт. Буларды сиздер макулсуздарбы ошо? Биз документ берген эмес, биз документ эменер канча жол биз эме болсак да болмойт. Мына жерде дыйкан чарба полный сатып берген. Дыйкан чарбанын балансасында болгон дыйкан чарба саткан. Стадионду дагы сатып бергенби? Мына жерде, мына. Макул. Нердеги заправканы. Заправканы дагы. Заправка мондой болуп турат. Хорошо, макул макул, алар сатып берсин. А сиздер документтештирип берип коюп атпайсыздар? Мына жерде мына столбалардан зым өтүп атат. А бул монтип бир чекеси чыгып, столбанын зымы мына заправканын бурчун минип турат. Бул туурабы, туура эмеспи? Эгерде эртең бир өрт чыга турган болсо, ким жооп берет ушуга? Жоопкерчилик ким алат? Рейс макулдугу менен берген. О Рейс ошого макул болгон, а? качан 2000 2005 2006 берилсе керек. Бирок сиздер шаар куруу деп аталасыздар да. Шаарды ушинтип куруш керекпи? Ошого сиздер макулсуздарбы? Сиздердин позиция кандай? Дыйкан чарба сатып бергенден кийин Дыйкан чарба сатып атат, бирок мына жерде жолго, анан тротуарга, анан баягы красный линия дегенге жол красный линия азыр биз мыналарды азыркы жаңы эми боюнча 24 метр, 28 метр кылып, азыр эм красный линияның чекесин полный буздук. Азыр мына красный линия илешпейт да буларчы. Мына жерде илешкендерин жылдырып ташады, полный буздук. баягы столбанын баягы зымы мунун үстүнө тийип турса дагы илешпейт. Оны рейс эме болуш керек да. Шаар куруу мына нормалдуу шаар ушундай болот. Боло берет, а? Кыргызча. Рейсин эме болуш керек да. Караш керек да. Эме болгондо мурда бул эме жок эле да. Анан кийин эме болуп калды, ошодон эме болуп кетти да. Азыр биз красный линияны табазыр эме кылып койдук. Макул. Шаар куруу деген мекемесиздер да, эми атыңыздар ошондой шаар куруу деп аталат. Шаар куруу боло турган болсо, бир шаарда же болбосо бир канча населенный пунктка, канча адамга, канча аянттагы спорт аянтчасы керек, канча жашыл аянт керек, ошондой талаптар барбы, нормативдер барбы сиздерде? Аны айтып коем, мен азыр сизге эч кандай бербей деп атат. Эчнерсе бере бербейм. Жок, норматив бул китепте жазылган, бул сиздин позицияңыз эмес. Ошол китептеги нерсени сурап атам. Ошону мына Ошол нормативди дагы айтпа дейби? кат карабайсыз. Макул, анан дагы бир нерсе. Мына жердеги бала бакчаны азыр сиздер уруксат бердиңиздерби? Багытын кантип өзгөрттүңүздөр азыр? Бала бакчанын багытын азыр сиздер коммерциялык багытка базар деп өзгөртүп атасыздар. Буну бузуп таштады, полный бузуп таштады. Ошол бузганга жооп бербей, жооп Мен бербей. жооп берген жокмун, уруксат берген жокмун. Мен керек болсо мына иштет десем, кайра бузуп таштады, эмеден. А сиз курулушка уруксат берип атасыз да? Курулушка сиздин колуңузсуз курулуш болбойт да бул жерде. Кантип эмне негизинде азыр Эч кандай эме бербейм. бере албайсыз, а? Макул. Нуруев Абдимуталип Жакупович деген киши экен. Мындай болуп атат, мен түшүндүрүп берейин мына. Мына жер бул Ноокат районундагы эң көрүнүктүү, эң жалгыз бул эме стадион. Бир өтө чоң эле стадион бул. Анан мына жеринден Ош Баткен жолу өтөт. Мына жер жол, чоң трасса бул. Мындан мына Оштон чыгып, бул жагы Тажикстанга чейин өтөт. Бул мындай алганда эл аралык маанидеги жол. Эми ушул жолдун мына жерлеринде заправканы мына тротуарга чыгарып курган. Ага архитектура жол берген. Ал бир. Экинчиси, мына жерде жанагы стадиондун мына бурчуна мойка курганга уруксат берилген. Бул жагына заправка курганга уруксат берилген. Эки канаты тең жок эми. Эми караңыздар. Мына жеринде тротуарды азыр контейнерлер коюлуп турат, макул эми ал алынат деп атат. Бирок мына жерди караңыздар. Бул жерде стадиондо дайыма өзү негизи убактылуу коюлат контейнерлер деген күндө дагы мына жердеги Ош Баткен жолунан өтүп аткан жол машиналарга тоскоолдук болот дагы. Мына жер дайыма пробка болот, дайыма тыгын болот. Эгерде мына жерде бир иш-чара өткөрүлсө стадиондо, ошол күнү мына жердеги эмелердин айдоочулардын ошол күнү жок эле дегенде үйгө жеткиче бир экөөнүн жүрөгү жарылып өлөт деп кое бергиле. Давление болуп. Себеби ушул Ноокаттын шаардын ичинен болгону бир 2 километр жерден чыгып кетиш үчүн 2 саат убакыт кетирет. Ага ушул шаар куруу, архитектура дегендер дагы жоопкерчиликти алыш керек деп ойлойм. Андан сырткары мына жерде эме бар.
мурдагы эски бала бакча бар. Ал дагы дыйкан чарба сатып бериптир. А булар анын бала бакчанын багытын өзгөртүп, азыр муну базар кылып беришти. Бербесе дагы азыр курулуп атат. Мен азыр сурап атам. Бул жерге курулуп атыптыр курулуштар. Ал курулуштарга сиз кол койдуңузбу, курулушка сиз уруксат бердиңизби десем, мен жооп бербеймин деп бир катты көргөзүп атат. Кана ошол катты. Телефонограмма дейт. Телефонограмма деген. Ой кыз. Ой чоң кыз. Кыскасы ушу телефонограмма деген эмеси бар экен, мына каты бар экен, ушуну сүрөткө тартып алалы. Ушунун негизинде дейт. Кыскасы эмеден буларга буйрук келиптир жетекчилигинен. Силер массалык маалымат каражаттарына маалымат бербешиңер керек, элге ачык болбошуңар керек, элге максималдуу жабык болушуңар керек деген кат экен. Бул төлөбөйт. Анын өзүнүн атында болбосо керек. Мүмкүн бул алып ошо туугандар менен неме кылып аткандар. Өзүнүн атында болбосо керек. Бизге мүмкүн эмес да. Мен мисалы патент алып иштеген болсом, ушундай бизнес жүргүзбөйм мага мен. Мага мамлекеттик кызматкер катары мага мүмкүн эмес. Мен кошумча иш кыла турган болсом, мамлекеттик кызматкер налог иштеген үчүн мугалимдикти гана жүргүзө алам, анан башка эмелерди кыла алам. Айлыкка гана иштей аласың да. Айлыкка гана иштейм. Атыры бүлдүң ондай эмелерин билбейт экен. Андай болсо дагы Өзүнөн тактап, өзүнөн сурасаңар, анан бияктан болду, туура, рахмат. Макул эже, түшүндүм. Рахмат эжеке, жакшы калыңыздар. Архитектура, прокуратура, экотехинспекция, госрегистр, мэр, төрага айылдык кеңештин, шаардык кеңештин жана башкалардын, ушу жергиликтүү кеңештин төрагалары. Мына ушул кеңештер, мына ушул органдардын бардыгы мамлекетке кызмат кылат деген логика менен түзүлгөн. Милиция дагы өзүнүн мындай бир кызматтык милдеттери бар. Прокуратуранын дагы, СМнын дагы, архитектуранын дагы бардыгынын өзүнүн кызматтык милдеттери бар. Бирок азыр кандай болуп атат? Ал кызматтар жанагы сойкунун никесин кыйып берген кызматка айланып калган да. Мыйзамсыз ишти мыйзамдаштырып берип кое турган кызмат болуп калган. Мисалы, мына жер азыр мыйзамсыз өзү негизи, бул жерде турушу мыйзамсыз, бирок муну мыйзамдаштырып берип коюшкан. Мындай алганда сойкунун никесин кыйып беришкен. Андан аркысы дагы жана айтып аткан жанагы заправканы дагы, стадионду дагы, бакчаны дагы, кыскасы ушуга окшогон бардык жерде ушундай. Мына ушинтип баягы мыйзамсыз ишти мыйзамдаштырып берген, уурулукту мыйзамдаштырып берген, паракорлукту мыйзамдаштырып берген органдардын бизге канчалык кереги бар? Алардын жоопкерчилигин качан карайбыз? Маселе ушунда турат. Бүгүн биз ноокатка келип көп иштерди жасайлы дегенбиз, бирок жетишкен жокпуз. Ноокатка келип азыр болгон ушул гана нерселерди азыр тартып кетип атамын. Ноокатка кайрадан дагы келебиз. Ага чейин бар болуңуздар эми.